Жалпакташтын Курбуташ айылындагы жер көчкүгө 1 ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Жалпакташтын Курбуташ айылындагы жер көчкүгө 1 ай чамалап калды. Ошондон бери 62 үй бүлө чатырларда күн кечирүүдө. Болгон мал мүлкүн, оока ташын Капыстан келген кырсыкка тарттырып олтурган жергиликтүүлөрдүн катарында Зульфия Кожоназарова да бар. Ал жер маселеси тезирээк чечилишин, чатырда жашоо кыйынга турганын айтат. Анткени буга чейин жааган жамгыр менен катуу шамал чатырларды учуруп, жаш балалуу энелер автоунаада отурганга аргасыз болушкан. Тактарны мынантип суу кирип, бүгүн мынантип кургатып атабыз. Анан кийин кече чогулуп отурдук биз чатырда. Балалуулар бар, кишилер бар. Аябай кыйналды кечинде. Балалуулар балдар ыйлады, чогулуп машинада отурдук. Анан жамгыр басылгандан анан кийин кирдик чатырларга. Эми жер тилке бөлүп берүүнү өкмөт, жергиликтүү бийлик тездетүүгө тийиш. Антпесе жабыркагандарга суук тийип, сыркоолоп калуудан чочулашат. Мындан сырткары окуучулардын сабактары үзгүлтүүгө учурап, мектепти көчкү басып калгандан тарта билим берүү токтоп турат. Болгону бүтүрүүчү 9-11 класстар айылдагы маданият үйүндө экзамен тапшырышууда. Суукта мына кече жамгыр жаат, кар жаап атат, жамгырларды аябай чатырларыбызды учуруп, тим эле өзүбүздү кошо алып кеткендей болду. Ушу пышыкта отурдук. Мен бардыгына деле чыдайт элек. Негизги ушу бизге ушу 1 айдан бери бир чектин маселеси чечилип, же бизди ушу жылдырып алып кетели деген адам болбой атат. Эми өкмөттөгүлөр деле келип атат, анча мына алып кетебиз, чек беребиз деп атышат. Негизи аткарылбай атат. Жаратылыш кырсыгына 1 айдын жүзү болсо да, мамлекеттен жаратылуу жардам болгон эмес. Албетте гуманитардык жардамды эске албаганда. Минтип даттанган көчкү жабырлануучулары үй тургузганга мамлекет көмөктөшсө деп үмүт артышат. Ал эми бийлик өкүлдөрү жер маселесин чечип бергени менен үйдү тургузганга көмөктөшө албайт. Буга турак жайлардын камсыздандыруудан өтпөгөнү себеп. Ал эми жабыр тарткандарга жер тилкеси Өзгөнүн Кызыл Октябрь айыл аймагынын Жаманадыр участкасынан каралып жатыптыр. Бирок алда так чечиле элек. Жаманадыр участкасынан жер бөлүнүп, трансформациясы өкмөттүк деңгээлде чечилип атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн деңгээлинде чечилип атат. Бул райондук деңгээлдеги документациялары, областтык деңгээлдегилери бүткөрүлүп, бардык ушу документация бүтүрүлүп, ген пландары жасалып атат азыр. Жакынкы күндөрдө биз ушул чек маселесин берүү башталат. Тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Чынын айтсам, мына азыр эле айтып өтүп кеттим, 23 апрелден бери мына бүгүн 19 майга чейин мына дагы 4 күндөн кийин 1 ай болот экен. 1 айдын ичинде мамлекет тарабынан бир да жардам келбептир. Эң өкүнүчтүүсү ушул болуп атат. Бардык келип аткан жардамдар тууган туушкандарынан, базарлардан, ошол эле Бишкектен келиптир. Курбуташтагы жер көчкүдөн жабыркагандарга атайын эсеп ачылып, ага мекеме, уюмдар 1 күндүк айлы акысын которушууда. Ал каржы үй жайын көчкү басып калгандарга турак тургузууга көмөк катары таратылат. Эскерте кетсек, 23 апрелде Жалпакташ айыл өкмөтүнө караштуу Курбуташ айылында жер көчкү жүрүп, 62 турак жайды басып калган. Ошондой эле 4 социалдык объект, мектеп, бала бакча, мечит жана ФАП имараттары да көчкү алдында калган. Асель Бусурманкул кызы, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.